Assalamu alaikum мекендештер. Атың өчкүр, эч кимдин башына салбасын. Груз 200. Тагырагы жүк 200 маселеси боюнча мен жаңы эле Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз консулдук бөлүмүнө кирип, маалыматты тактап чыктым. Биринчиден, эгер Орусиянын территориясында каза болгон кыргыз жараны боло турган болсо, ал кишинин жакындары биринчи кезекте эң жакын кишиси болгон баласы же кызы же аялы же күйөөсү дегендей, ошол киши тастыктоо иретинде каза болгон кишинин паспортун, өлгөндүгү тууралуу аныкталуучу документтерди чогултуп, эгер Санкт-Петербург шаарында боло турган болсо, консулдук бөлүмгө алып келип, арыз менен кайрылыш керек экен. Арыз келип түшөр менен булар кабыл алар минутадан баштап, бир күндөн 3 күнгө чейин тийиштүү сумма, тактап айтканда булардын айтуусуна караганда 80 000 өлчөмүндөгү сумма ошол кайрылган кишинин, башкача айтканда каза болгон кишинин жакынынын өздүк көрсөтүлгөн капчыгына, номер картасына акча түшөт экен. 3 күндөн ашпайт дейт. Санкт-Петербургга келип арыз түшөр менен булар арызды кабыл алып, так документтер менен келген киши болсо, булар Орусиянын борбору Москва шаарына тийиштүү мекемеге жиберет экен. Ал жактан маселе тыкыр иликтенип, өтө тездик менен чечилет дейт бул маселе. Бир күн, эртеси күн эле чечилип, акча которулуп калышы дагы мүмкүн дейт. Бирок максималдуу мөөнөт 3 күн дейт. 3 күндөн ашпайт дейт. Ошол тийиштүү сумма 80 000 өлчөмүндөгү акча бөлүнүп берилет дейт. Анан Мигрант Кейджи деген сайт бар дейт. Ошол жака кирип дагы тийиштүү номерлер бар дейт. Ошолордон тактап сурасаңар дагы болот дейт. Бул официалдуу маалыматты дагы тактайм деген кишилер болсо, ошентип тактасаңыздар болот экен. Мурда буга чейинки бийлик башында бул атайын мамлекеттен бөлүнүп берилүүчү груз 200 аталган сумма абдан кыйын болчу. Иш кагаздары тияка бар, бияка бар деген маселелер өтө кечеңдетчү эле деген сөздөр жүрөт. Эми азыркы бийликтин түшүндө бул бир аз болсо дагы тездетилиптир. Мен азыр атайын тактап чыктым биздин консулдук бөлүмдөн тийиштүү адистен. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бул атың өчкүр жүк 200 маселесин мамлекет өзү тейлейм деп официалдуу чечим чыгарып, мыйзам иштеп аткандан кийин ошону биз колдошубуз керек. Бирок тийиштүү мекемелерге барып, тактап, мамлекеттен ажыратылып берилип аткан сумманы өз убагында алсак болот. Ошон үчүн моменталдуу чечкенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Бирок буга аракет кылыш керек, көп деле кыйынчылыгы жок. Эң негизгиси, Кудай бөөдө кырсыктан, жаман сөздөн, жаман көздөн сактаган болсун. Баардыгыңыздарга амандык каалайбыз. Аман эсен өзүбүздүн туулуп өскөн мекенге барып, ошол жерде жүз көрүшкөндү насип эткен болсун. Ассаламу алейкум.